Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Муну ар бир адам көрүш керек, өзгөчө ата-энелер. Мен сиздер менен бир маалымат менен бөлүшөйүн. Жакында эле Куршатта 15 жаштагы кыз жана бала бир эле убакытта азылып өлүп алган экен да, суицид. Албетте жаткан жери жайлуу болсун. Ата-энесинин да мен видеолорун көрдүм. Мен айтайын деген маселе туугандар, бул маселеден тышкары, эгер интернет булактарына статистиканы таянып айта турган болсок, бир жылда 10 эмес, 20 эмес кылган 101 суицид жаш балдар азылып өлгөн катталган экен да. Бул эмне деген катастрофа. Бул азыр эң чоң биздин коомдогу проблема. Ошого биз ар бирибиз колдон келишинче аракет кылыш керекпиз. Ата-эне менен баланын ортосундагы коммуникейшн, кандай десем, баарлашуу, маалымат алышуу, балдар менен сүйлөшүү, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бизде көп эле мектепте шылтап коет, мектепте проблема болот, там дедовщина дейт, урушат, мугалимди кетирет, директорду кетирет. А берде маселе мугалим балага тарбия бербейт да. Мугалим балага билим берет. Балага билим берет, аны өнүктүргөнгө аракет кылат, и мектеп жаатында тарбия. Бул жерде мугалимдин кайсы жерге чейин тарбиясы, жоопкерчилиги бар. Андан кийин ата-эненин жоопкерчилигичи, мисалы. Ошол нерсеге түшүндүрбөгөн, сүйлөшпөгөн, балабызды укпаган, анын проблемасын көйгөйүн өзү жан дүйнөсү менен аны жанында келип сүйлөшпөгөн, балким проблема бизде да чыгар. Буга ошого мен ойлойм, мамлекет менен биргеликте бир программалар түзүп чыгыш керек. Биз мисалы эртең алайга кетип атабыз, жаш инелер менен, мектеп окуучулары менен бардыгы менен жолугуп, что мындай нерсе кылынбаш керек. Бул нерсе суицидтен өлгөндүн ислам боюнча акыбети кыйын болот. Бул өлгөндөн кийин жөн эле өлүп калбайсың, өлгөндөн кийин бул азап болот. Өзүнө өзү кол салуу бул исламда эң чоң күнөөлөрдүн бири. Ошол кол салганын себеби эмне болуп атат? Өзүнө өзү кол салган, өзүнө өзү суицид кылган, ал бирөө алып барганбы, дедовщина дейби, бирок ушунун тегерегинде, тегерек устол кылыппы, мен мисалы региондордун баарын кыдырып, мектептерге МВД мененби, мамлекет менен билим берүү министрлиги мененби, ушул боюнча дагы ушуну алдын ала бир мектеп окуучусуна болсо дагы түшүндүрүп калганга аракет кылыш керекпиз да. Бул азыр заман дагы өзгөргөнгө байланыштуу биздин балдарыбыз эмне жеп атат, эмне ичип атат, эмне менен алек болуп атат, эмнени көрүп атат, ата-энелер дагы ушул нерсе менен биз аралашпаганын себебинен бул дагы бир көйгөйлөрдүн бири десем болот. Албетте бардыгы эмес, бирок ар бир ата-эне өзүнүн баласы менен сүйлөшүш керек. Андан тышкары коом менен биз дагы колубуздан келишинче жеткизип аракет кылыш керекпиз да. Болбосо бул нерсе акыбети кыйын болот туугандар.